Азыркы учурда тамак аштын болобу, буюм тайымдын болобу бардыгынын тең жарнамасына баарыбыз көңүл бурабыз. Ал эми ошону менен катар белгилүү жылдыздардын жүзү менен дагы жарнамалоо учурда модада десек болот. Ал эми жылдыздарга мындан кандай пайда? Ну, поверь мне, я не такого брата хотел себе. Жеңиш Майрамбек уулу буюм аларда кайсыл жакта өндүрүлгөн мөөнөтү сапатына сөзсүз көңүл бурат. Андан да бир нерсенин жарнамасынан улам жактырып алган учурлары көп болот. Эч жакка шашкан жокмун. Жети шашып атасызбы? Чындыгын чындыкты эле айтыш керек. Эң башкысы бул коммерциялык пайда. Себеби дегенде биз андан тышкары көпчүлүк учурда творчество деп коет го, ошол менен алектенип, ал жакка өзүңүз билгендей эле көп мындай эмеси жок да, коммерциялык эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан менин оюмча көпчүлүк учурда коммерция эле. Айрым чыгармачыл адамдар жарнамадан каражат эмес популярдуулук арттыруунун жолун көздөшөт. Бирок Жеңиш мырза мындай ойдун алыс экенин айтып, ошону менен катар эле жарнамадан элдер ойлогондой көп каражат табуу мүмкүн эмес экенин жашырган жок. Чын айтайын, азыр эле көп деле эмес. Бирок эгерде мен азыр айтып койсом, бул мен буга чейин мисалы жарнамаларда тартылып калган компанияларга же жаман болот, же билбейм, мындай аларга өзүнүн бир залкасын тийгизет да. Эгерде мен аз айтып койсом, булар деген ушундай компания экен, эгерде көп айтып койсом, буларда акча көп турбайбы деген. Бул эми коммерциялык тайына баары бир буну айтыш оор болот го дейм. Бирок мындай эле айтып коеюн, аз эле, көп деле эмес. Пулума толгон жарнама көп деле болгон жок, чынын айтайын. Мен өзүмдүн потенциалымды билем да. Биз эгерде бизге ушинтип реклама катары мындай кайрылса, биз дайыма айтабыз, келгиле биз жанагы айтып коет го, под ключ деп, башынан аягына чейин өзүбүз кылып беребиз деп, өзүбүздүн сунушубузду киргизебиз. Эгерде алар макул болбосо, биз жөн гана тартылып берип коебуз. Жөн гана көпчүлүк учурда биз өзүбүз тартпаган рекламага дайыма мындай купулубузга толо бербейт. Опять вы уже 7-й раз один приходите, осторожно. Жеңиш менен Бакытты көптөгөн компаниялардын жарнамасынан көрүүгө болот. Мисалы, Бакыт Усмонканов жарнамалык роликтерге тартылуу үчүн бардык эле сунуштарды кабыл алуу мүмкүн эмес экенин айтат. Менин оюмча, биз андай максатты койгон жокпуз да, таанымал болуу депчи. Менин оюмча, бизди рекламага тарткан компаниялар эми анча мынча болсо дагы илгери башка кинолордон бизди көрүп, тескеринче алар максат коет да, кичине продукциясын элге жеткириш үчүнчү. Биз андай максатыбыз жок, өзүбүз продакшн студия болгондуктан кийин биздин максат такыр башка да. Кино, медиа тармак жана ошондой да. Ставкабыз так цифраларды айта албайм, дегенде компаниялар айтпа деген да. Бирок шүгүр жакшы эле, жарнамага тартылгандан кийин Жеңиш экөөбүз кафеде манты жейбиз. Тасма жаратууда да чыгармачыл топто өзгөчө идея, ошондой эле тасманын аты да узун сөздөн турбашы керек дейт. Азыр элдин калың катмары күнүмдүк түйшүк көрө окат деп жүрүшөт. Аларга мелодрама же олуттуу тасмалар жага бербейт. Көңүлдү көтөрүүчү комедиялык жашоодон алынган тасмаларды тартуулоо өтүмдүүрөөк дейт. Жерине бактылуу болсун ушул күнүңүз, ат түшү болсун нике түнүңүз. Кинотеатр бул негизинен эле өзү коммерция деген сөз да. Досуг деген сөз. Эл бияка кинотеатрга келип эс алат. Серьезный, мааниси терең, же болбосо автордук, фестивалдык кинолордун өзүнүн площадкасы бар, өзүнүн аянтчасы бар. Бул мектепте стердин балдарыңар. Таланттуу актерлор жакында эле Айыл Кэмп аталышындагы тасманы жаратышты. Мында шаардын жашоосуна көнгөн, каада салты жакшы билбеген, кыргызча жакшы сүйлөй албаган балдар тартылган. Учурда аталган тасманы жарнамалоо менен алектенишүүдө. Мы, конечно, понимаем по-кыргызски, но мы не говорим по нему. Прям сидейка не говорит, но понимает, да? Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таңманай программасы үчүн.